Бүгін Тоқтоғұл Сатылғанов атындағы Улуттық филармонияда Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын уюшулганынын 70 жылдыгына карата салтанаттуу юбилей болуп өттү. Жыйынды Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын президенти, корреспондент мүчөсү Канатбек Абдрахматов ачып, келген конокторго сөз берилди. Канаттуу жыйынды ачык деп жарыялоого уруксат этилди. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Байсалов Эдил Жолдубаев жалпы илимпоздорду куттуктап өттү. Биринчиден, жалпы республиканын жетекчилиги, Министрлер кабинети жана президенттин администрациясынын атынан сиздерди бүгүнкү Улуттук илимдер академиябыздын 70 жылдык юбилей мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктайм. Салтанаттуу иш-чарага Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн өкүлдөрү, Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, эл өкүлдөрү, билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева жана жалпы Кыргыз Республикасынын, ошондой эле чет мамлекеттен чакырылган илимпоздор катышышты. Казакстан Республикасы Улуттук Гылым Академиясынын атынан және жеке өз атынан Кыргыз Республикасы Улуттук Гылым Академиясынын 70 жылдыгы менен шын жүрөктөн куттуктоого уруксат этиңиздер. Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясы мамлекет менен бирдикте узак жана жаркын жолду басып өттү. Ал алдыңкы изилдөөчүлөрдү өлкөнүн өнүгүүсүнө көмөктөшкөн, анын жаратылыш байлыктарын изилдеген, ачылыштарды жасаган жана илимий мектептерди түзгөн чыныгы изилдөөчүлөрдү бириктирет. Мамлекеттин өнүгүүсүнө түздөн-түз тиешеси, салымы болгон жалпы изилдөөчүлөр үчүн бүгүн чоң майрам. Президент тарабынан чоң жакшы колдоолор болуп атат. Азыр академияда ремонттор, чоң ремонт жасалып бүтүп атат. Мындан тышкары дагы илимий иштерге, илимий багытка, илимий жаңы лабораторияларга, жанагындай ачылыштарга дагы чоң бир жардам болот деген дагы үмүт бар. Кудай буйруса аны дагы биз мындай ага дагы бир күбө болобуз деген менде ой бар да. Илимдер академиясы өлкөнүн бүткүл интеллектуалдык элитасын бириктирет. Бул академияда ондогон, жүздөгөн кыргыз окумуштуулары өсүп, өздөрүнүн көрүнүктүү ачылыштарын жасап, алардын ысымдары бүгүнкү күндө улуттук илим тарыхында алтын тамгалар менен жасалган. Эстелемес дүйнөгө таанылган окумуштар бар. Айталык убагында азыр эле Россиянын академиянын вице-президенти айтып кеткенде, биздин окумуштуулар айды изилдөөгө да катышып, ошонун аппараттарын жасаганга катышкан. Махабат Шакирова, Абсамат Төлөсбеков, билим жаңылыктары.